Кыргызда ыры салды ынтымак дейт. Ынтымактуу элдин ынтымагы бар эл алдыңкы өлкөлөргө, алдыңкы элдерге тең болот. Ынтымагы жок элдин ар бир элге жем болот деген сөз бар. Анан ыры салды ынтымагың болсо куюлуп турат дөөлөт бак, ынтымагың жок болсо астыңдан таят алтын так деген бар да. Биздин ата бабаларыбыз ынтымак деп сурап келгенде, ынтымактуу үчүн көрсөтөт да, жанагы жомокто деле бар эмеспи, куурайды алып келип бир балага берет да, тиги ону сындырып көрчү десе, анан бир куурайды оңойло сындырып койт. Анан кийин чогулуп, анан кийин бир тутам куурайды алып келип берсе, бала сындыра берет. Анан айтат да, мына ынтымак бар үчүн көрдүңбү, мындай сынбай турат. Ошон үчүн ынтымак керек деп аксакалдар бабаларыбыздын баардыгы эле ошону мурун айтып келишкен. Ушул кезде бул ынтымак баардык убактарда эле ынтымак керек болчу так. Азыр биздин Кыргызга ынтымак абдан суудай, анан абадай керек болуп турат. Ушул болбогон эле жумурткадан кырып таба бере, анан кийин жана биздин өкмөттүн жана эмесине айткан политикаларына тиги каршы чыгып, колдорунан эчтеке келбесе эле оозу менен тиги асманды жерди жалаган эмелер, ошолор ынтымакты ойлобой туруп эле анан өзүнүн максатына, бийликке жетиш үчүн эле капкайдагы сөздөрдү айтып элди бузуп эметип атат. Биз тынчтыкта жашашыбыз керек. Биз тиги согушту башыбыздан аябай өткөрдүк. Кыргыз элин, балдардын баардыгын, азыркы жаштарга айланып кетейиндер, баарыңардан суранарым, өзүңөр ынтымакка келип, жанагы айтып аткан жаман сөздөргө өбөтпөй, кыргыз элин, өзүбүздүн жерибизди сактап, ушул боюнча эле аман эсен ынтымак болсо, биз астыңкы мамлекеттерге да жете турган. Биздин балдар талантлуу, баягы орус айтканда, биздин колубуздан баары келет. Ошон үчүн ынтымакка баарыңарды чакырып кетем, айланайындар. Ошол аман эсен болгула, астыңкы жакшы кишилердин сөзүн угуп, анан кийин ынтымакта бололу баарыбыз, мен силерден суранарым. Нарк Насил анан кыргыздын илгертен калган аксакалдык салттарын кармап жүрүш абдан жооптуу нерсе да. Сен жакшы аксакал болуш үчүн сен жаш кезиңен тартып жакшы жүрүшүң керек. Эгерде жаш кезиңде жакшы жүрө албай, кандайдыр бир коомдо, жүрүш турушта каталык кетире турган болсоң, анда кийин сен жакшы аксакал боло албайсың. Ошон үчүн мен жаштарга айтар элем да, эгерде кийин жакшы аксакал болом десең, эл сени сыйлай турган болсо, эл сени ушул бала кезинен бери жакшы жүргөн адам болчу, таза адам болчу, жүрүш турушу жакшы болчу, адамдарга жакшы мамиле жасачу, ошо бала жаш кезинен абырою абдан элге жагымдуу болчусун дей турган болсо, сиз жаш кезиңизден өзүңүздү тарбиялап жүрүшүңөр керек. Анан кээ бир убактарда баардык эле аксакалдар өзүн ушу Нарк Насилди кармайм дейт, бирок баары эле кармай албайт. Ошон үчүн жанагы жаштардын арасында, элдин арасында бул киши кандайдыр бир ат коюп атышпайбы? Бул киши мындай болчу, тигиндей болчу деп, ошо жаш кезинде же болбосо чоң кызматтарда жүрүп, кандайдыр бир ошол жерде көп ошол кызмат иштеп жүргөн кездерде жанагындай коррупция деген болуп атпайбы? Ошол элдин мүлкүнө кол салып, жүрүш турушу начар болуп, үй бүлөсү начар болуп, вот ошенткен адамдардын көрүп, анан баардык эле аксакалдар жакшы эмес деп жанагындай ат коюп аксакалдарга. Ошондой болгон, ошол нерседен келип чыгып атат да. Анан мен айтар элем, вот Кыргызда бизде ушундай да, кээде бийликтерде жүргөн же байлыгы бар адамдар деле, булар мыкты аксакалдар, булар абдан көп түшүнгөн аксакалдар деп
сыйлап калабыз да. Бирок ушул кандайдыр бир мындай чоң кызматтарды иштебесе дагы, айылда иштесе деле, мектептин директору болуп иштесе деле, же болбосо бир айылда башка бир тармактарда иштеп жүргөн кишилерде дагы ушунчалык салабаттуу, баардык жагынан төп келген ошондой аксакалдар бар да. Ошон үчүн жанагы жерде айылдарда жүргөн, ошол айылда чоң аброю бар, ошол айылда чоң авторитети бар. Ошо айылдагылардын баары, мындайча айтканда, аябай сыйлап жүргөн аксакалдарды дагы телевиденияга чыгарып, ошолордун акылын, ошолордун насааттарын, ошолордун кеп кеңешин уга жүрүш керек да. Чоң кызматтарды иштесе дагы эч качан ошол коомдук мүлккө кол салбаган, эл арасында ошол кызматын аябай так иштеген, таза жүргөн, мисалы ошол кызматта жүрүп алып байып кетпеген, ушундай аксакалдарды биз абдан нускалуу, салт, нарыкты сактап жүргөн аксакалдар деп эсептейбиз да. Ошондой аксакал болуп туруп, анан нарык насил жөнүндө, тазалык жөнүндө, ошол мен коомго эмне кылдым деп коомго таза иштеп жүргөн адамдарды, ошол адамдар өзүлөрүн биз туура жүргөн аксакалдар деп айтышыбыз керек да. Бул асмандан акча түшпөйт. Кимдин кандай жашап атканын кыргыз эли билет, аз эле эл. Ошон үчүн жанагындай чоң кызматтарга келген адамдар, чоң кызматтарда жүргөн адамдар, бул эч качан элден айырмаланбай жашаш керек. Ал заңгыраткан тамдар салбаш керек. Жанагындай чоң мисалы акча алып келе турган жайларды ал жөн эле өзүңдүн зарплатаң менен сала албайсың. Ошон үчүн жалпы эл кандай жүрсө, ошол пенсияң элдики кандай болсо, сеники да ошондой болуш керек. Жашаган жериң кандай болсо да ошондой болуш керек. Минген машинең да ошондой болуш керек. Бала бакыраң дагы мисалы эл катары жашаш керек. Көрүп атпайбызбы кээ бир убактарда чоң кызматтарда жүрүп эле, анан баласы да аябай байып алган, кызы да укмуштай машинелерди минип жүрөт, сайраңдап келип жүрүшөт. Анан биз мыкты аксакалдарбыз деп атат да. Мен мисалы айтып атканда өзүм таза болушум керек. Мына Ашыралип монтип сайрап айтып атат. Ашыралиптин мынамынча салып койгон чоң этаж үйлөрү бар. Ашыралиптин момундай жер саткан. Болбосо Ашыралип момундай машина минип жүрөт. Ашыралип дегенди мына баласы мындай болуп жүрөт. Иниси мындай болуп жүрөт. Бул мына губернатор болуп жүргөндө, аким болуп жүргөндө, обком секретары болуп жүргөндө, бул элдин эсебинен байып алган деп эч ким айта албайт. Ошондой болсо мен силерге келип алып ошону айтпайт элем да. Ошон үчүн баардан мурун аксакалдык жанагындай нарк насилди кармап жүрүшүн өзүң таза болушуң керек. Анан өзүң таза болсоң, анан аксакалдык нарк насилдерди айта аласың. Аксакалдыкка жеткенден кийин кээ бирөө ушу нааразы болот да. Мен карып кеттим. Анан мен кандайдыр бир карылык начар экен, карылык кыйын экен деп ошентип калышат, наалып калышат да. Наалыбаш керек эч качан. Карылыктын да бир сонун жактары бар. 70 жаштын да бир укмуштай болгон сонун жактары бар. 80 жаштындагы эгер жакшы жүрсөң, эмгек кылсаң, анан мен көп жашайм деп мисалы жатып алып эле үйүңө жардам бербесең, байбичеңе жардам бербесең, неберелериңе пайдаң тийбесе, эрте турбасаң, эл аралап жөө баспасаң, ичкен жегениңди кандайдыр бир тескебесең, анан жатып алсаң, сен эч качан сага жанагындай бир активдүү, бакубат карылык келбейт. Ошон үчүн карылык көп нерсени алып жүрсөң, ошондо тың карылык болот. Эл арасында кадыр барктуу болосуң. Мисалы мен силер өмүрлүү болгула деп айтып, анан сиз сурасаңыз, кантип мен өмүрлүү болдум деп сурасаңыз, анан мен ошондо өзүмдүн жасаганымды айтышым керек да. Мен кандай жашаганым, мына момундай өмүрлүү болосуң деп. Өмүрлүү болуш үчүн эч качан мисалы жалкоо болбош керек. Өмүрлүү болуш үчүн сен өзүңдү өзүң тарбиялаш керек.
Сен тамақты тартып ичишиң керек. Ошол айлана чөйрөңгө сергек болушуң керек. Анан табият менен сен дос болушуң керек. Кыргыздын сонун жерлери бар. Ошол жерлерге басып барып көрүшүң керек. Ошол жерлерге чыгышың керек. Колдон келсе кыргыз менен тоону эч качан айырмай албайсың. Эмне үчүн биз тоо таянып келгенбиз? Ата бабабыз ошо тоо менен кыргыз киндиктеш. Эгер кыргыз эс алам дей турган болсо, эч качан ылдый жака барбайт. Сөзсүз тоо таянгысы келет. Значит, тоо биздин ата бабанын чакырыгы. Орусча айтканда зов предков деп коет. Вот биз тоо таянып жүрсөк, мисалы биз жанагы мындайынан караганда мал жаныбызды мисалы тоо жактарга бир кыштоо деген обязательно тоодо болот. Жайлоо деген тоодо болот. Жастоо деген тоодо болот. Күзтөө деген тоодо болот. Ошол биз тоо менен киндиктеш болуп илгертен бери мал жаныбыз болуп биз киндиктеш болуп калганбыз. Ошон үчүн жана жаратылыш менен биз абдан дос болушубуз керек. Мына корооң барбы? Ошо короону дагы бул жаратылыштын бир кичинекей кусогу, бурчу. Ошо корооңдо дагы ошону таптатынакай кылып бак тигип, гүлдөтүп, гүл тигип, сугарып, ошо корооңду дагы өзүнчө бир эс ала турган жай кылышың керек. Корооң жок эт ашдасыңбы? Эт ашты дагы өзүнчө тоо кылып алышың керек. Тоо эмне? Тоо деген мисалы бийиктикпи? Вот ошол эт аш сен эч качан колуңан келсе, өтөгө көп жашайм, тың болом десең, эч качан илипке түшпөш керек. Мына мен өзүм 2-чи этажда турам. 9 этаж үй. Жумасына мен 4 жолу 9 этажга басып чыгып келем. Антпесең, сен жакшы өмүрлүү карый албайсың. Нарык насыл деген дагы ошол аксакал өзү абдан эмгекчил адам экен. Тың жүрөт экен, тоого жүрөт экен, ат минет экен. Жана кыргыздын ата бабадан калган жана экологиялык жакшынакай тамактарын тандап ичет экен деп, анан ошо сенден дагы мисал алыш керек. Мисалы менин жүрүш-турушуман дагы мисал алыш керек. Бул киши эмне үчүн мындай, мына мен 83-кө кеттим да. Эмне үчүн бул киши басып жүрөт? Эмне үчүн ушундай сүйлөйт экен деп. Анан бул табияттын адам баласына берген бир нукура сонун нерселери бар. Ошондон калбаш керек. Колуңан келсе комуз чертиш керек. Колуңан келсе ырдаш керек. Бирөөнүн ошол сага мисалы бир жакшынакай сөздөрүн айтса, ошону кулагыңа түйүп коюшуң керек. Ошол сенин кандайдыр бир жашооңо дагы жардам бериш керек. Ушундай бир акылман адамдар бар. Ошолордун сөздөрүн ошону аткарууга аракет кылыш керек. Музыканы сүйүш керек. Биздин өзүбүздө күнөө көп жашоодо. Ушу жакшы нерселерди кабыл ала албай калабыз, жакшы нерсени өткөрүп жиберебиз. Анан жаман нерсеге жакын болуп алабыз да. Вот бирөө ушак айтса, ошону уккун келе берет да. Мына бул жерде бир бекер нерселер бар экен, же болбосо мына бул жерден бирөө уурдап атыптыр, ушуга кошулуп алып, мен да ошол уурдун эсебинен байыйын деп кеткен адамдар бар да. Бул ырыскыны Кудай мисалы жанагы уурулуктан же болбосо жанагындай бир алдамчылыктан бул Кудай байытпайт. Кудай ниетиңди жакшыртсаң, жакшы жүрсөң, сөзсүз Кудай да жардам берет. Кудайдын жардам берген ушул. Жанагы сени кадимкидей кылып, жакшы карытып атат. Жакшы сенин дене боюң жакшынакай жүрүп атат. Сенин элдин арасында канчалык жашың өтсө да жакшынакай жүрүп атасың. Вот Кудайдын берген ушуда. Мен бир куплет айтып коер элем да. Калкыңа кызмат өтөп сыйлуу жүрсөң, кайрымдуу, акыл эстүү уул кыз күтсөң, канчалык жашыңа жаш кошулганы Кудайдын сага ыйгарган байлык экен дейт. Вот ошон үчүн жакшы жүрсөң, кандайдыр бир өзүңдү кармай биле алсаң, өйдү жагыңда мына Кудай бар деп
эме өтө ишенип молдо болбосоң дагы, анан ылдый жагында жаштар бар. Отушуга үлгү болоюн, бала бакырама үлгү болоюн. Мен эми ушул жашымда баланча тигинде, баланча жаман жүрөт экен, баланча тигинде экен деп, жаман аттуу болбоюн деп, өзүңдү кармап жүрсөң, сен сөзсүз анан кыргыздын жанагындай жакшынакай салттарын сактай жүрсөң. Кыргыздын укмуштай салттары бар да, өзүңөр билесиңер. Бирөөгө жаман айтпаш, ушактабаш, бирөөнү кемсинтпеш, таза жүрүш. Ушул кыргыздын салты. Анан сыйлаш бирөөнө, боорукерлик болуш. Вот ушунун баары жана кыргыздын нарк салттары. Вот ушуну сактап жүрсөң, сөзсүз ушул карлыгың жакшы өтөт. Сенин көзүң барда дагы, көзүң өтсө дагы, ушул киши жакшы экен деп, сен эл арасында калып каласың да. Кут бизде кондуш үчүн бири-бирибизди жамандабашыбыз керек. Мына азыр мен ажоону эч ким эмес, мен просто күйөм да, көрүп туруп нервт этем. Шунчалык асылып жанын коюп жатат. Ал деген кут менен келген, ал деген өңгөн өскөн жерден келген киши. Аны барташыбыз керек, баалашыбыз керек. Ага чейин деле канча президент келди. Ошентип ана бири-бирибизден талашып тартып жүрдүк, кут учуп кетет да. Кут турбайт. Мен дагы бир окуяны айтайын десем, Абдыс Йөркулов деген киши Токтогулдук. Ошол киши жетим болгон. Жетим болуп эшек минип тезектерип жүргөн кезде бизде Токтогулда Шамшыкалата деген чоң мазар бар. Ошонун түбүндө уктап калат, эшек минип келат, жетим бала. Уктап калса Кыдыр атам келип туруп, саксакал ойготуп, колу менен кармап кетет, учурашып. Ошондон кийин Абдыс Йөркулович Бишкекке келип, совет министри болуп, торговлянын барын тейлеп ишил, Кудай буйруган куту кеткенче абдан чоң кызматтарды иштеп, бир топ жашка чыгып каса болду. Ошо Кыдыр атам адамга жолугат, жолдон машина тосуп жолугат. Анан шофер жакшы салып алса, жакшы салып кетет, ошого конот, болбосо түшүп калат. Анан бир жетим жесир болуп жолугат, ар кимге ар кандай болуп келип Кыдыр атам дарыйт. Ошон үчүн айтабыз, Кыдыр дарыган киши, кут конгон киши, булардын үй бүлөсүнө кут конгон, булардын тукумунда кут деп. Ошол менин апама кут конгон. Менин апам деген кичинекей бала болгон, кыз кичинекей бешикте жаткан, атын Курманжан деп коюшкан. Эмне үчүн биз атты тандап коебуз? Ошол Курманжан апамдай датка болсун деп Курманжан деп койгон. Курманжан деген атты койгондон кийин ошол больница эмеде жатса, бешикте жатса, тайын эме эмизип жатканда бир аппак нерсе боз үйдүн төбөсүнөн түшүп, апамдын бетине жабылып калган, көзүнүн эчтекесин көрсөтпөй. Тайынем кыйкырып жиберген. Бул эмне кокуй деп эле кыйкырып ийгенде кут чочуп кетип, жарымы кетип калган, жарым эле калган. Ошо жарым калган кут менен менин апам абдан эми мамлекеттик иште иштебесе дагы мындай касиеттүү катарында начальник класстарда окутуп, бактылуу болуп, атам экөө абдан ынтымакта жашашып, дөөлөттүн үстүндө болду. Эчтекеден кем болушкан жок. Кудай деп жүрүш керек, көп жүрүш керек. Сыртыңан орусча жүрсөң дагы ички дүйнөң жаткан турганда кутту алып, бакты алып, дөөлөттү алып, Кыдыр атамды жылоолоп тур деп сурап туруш керек. Кыбыла деген бар, Кыдыр деген бар. Кыдыр атам жаныбызда эле жүрөт, бирок ал бир гана Кыргызстандан Чыңгыз Айтматовда болгон. Кыдыр атам ошону постоянно эметип жүргөн. Анан Манас атам жок деп кеп кылышпай, Манас атам бар. Манас атам бизди керек болсо баарын көрүп жолго салып турат. Эгер Манас атам жок болсо, биз эч жак жок болуп кетмекпиз. Манас атам бизди кадимкидей коргоп турат. Үйгө кут кирет дегенде ошол, үйгө кут киргенден кийин ишиң да оңолот, жашооң да оңолот, ден соолугуң да жакшы болот, эл дагы сени жакшы көрөт, атың чыга баштайт. Анан ошонун акыры жакшы бүтүш үчүн аны дайыма сыйлап, өзүңчө отурганда чайпайыңды коюп, Кураныңды окуп турушуң керек да, сылап сыйпап. Кут, бак, береке, дөөлөт, ырыскы, тагдыр, жазуу, тилек, сабыр деген бар. Булар аябай көп да, булар бир 15-20 бар. Ошонун баарына бир-бирден жөлөп туруш керек. Сабыр деген сабырдуу болуш керек. Кут деген тигил, Кыдыр деген Кыдыр атам жылоолоп туруш керек. Киреше деген бар, киреше кирип туруш керек.